Жаңы жылдык салтанаттын символу болгон балаты, гирлянда, түркүн түстүү жасалгалар баш каладагы коомдук транспорттун жүргүнчүлөрүнө майрамдык маанай тартуулап жатабы? Шаар тургундарынын бул көрүнүшкө көз карашы кандай? Бул суроолорго каладагы номер 10 троллейбустун айдоочусу менен жүргүнчүлөрү жооп беришти. Эң мыкты жасалган транспорт сынагына катышып жаткан троллейбустун айдоочусу унаасын өз чөнтөгүнөн кооздогон. Ал шаар тургундарынын алкышы, ыраазычылыгын угуу баарынан да жогору турат деп эсептейт. Баягы элдердин көңүлүн көтөрүш үчүн троллейбусту жыл сайын кооздоп турам. Сменщигим экөөбүз быйыл ошо сүйлөшүп алып кооздодук. Баягы элдердин көңүлүн ачыш үчүн, уштап киргенде маанайлары көтөрүлүп, ушундай маанайда кооздогонбуз. Конкурска деле карабайсың, просто баягы элдердин көңүлүн көтөрүш үчүн кооздойсуң. Жылуу сөздөрүн угуш үчүн, адамдар жылуу сөздөрүн айткан сайын сен дагы баягы жумушуңан көңүлдүү, жүрөгүң ыраазы болуп, жакшы дейсиң да. Бул сыяктуу жасалгаланган шаардагы коомдук унаалардын саны 10го чукул. Мындай көрүнүштү айрым шаар тургундары да жылуу кабыл алып, жакшы демилге экенин айтышууда. Анткени менен эл арасында мынчалык көп чыгымдын кереги жок болчу дегендери да жок эмес. Ооба, жактым, аябай жакшынакай кылып жасашыптыр. Ошо жактуу, сонун. Буга көп деле акча кетпесе керек, арзан эле, Жакшы, жаштын эмесинин белгиси да, негизи. Сен айтмакчы, азыр баары эле тыйын эсептеп калган. Ачык айтканда мындай эметкенде нормальный акча кетет, билинбеген мененчи. Конечно, весело ездишь и сразу на душе Новый год чувствуется. Бывает серое настроение, зайдешь, ой, прям все так изменилось, все чувствуется новогоднее преддверие. Я как увидел, в шоке, аж на глаза вот такие. Красиво же, очень красиво. Мне нравится. Ойлотам, где-то бір 2,5 миң тегерегинде эле болот болуш керек. Бардык, если елканы кошсандан даже дороже болду. Шаарды кооздоо иштерин Бишкек Свет, жашылдандыруу, тазалык муниципалдык ишканалары колго алган. Мисалы, бул Жаштар аллеясындагы дельфиндердин тобун жашылдандыруу кызматкерлери иштеп чыккан. Бирок жасалга айрым шаар тургундарынын купулуна толгон эмес. Жөн эле коюшпаптыр да. Бул дельфиндердин жаңы жылга эмне тиешеси бар? Жөн эле акча коротуу деп эсептейм. Мындай жасалгалардын ордуна жол чырактарды орнотуп, жолдорду оңдоп, каражатты пайдалуу нерселерге коротурса оң болмок. Жасалгалоо иштеринин алкагында шаардын айрым көчөлөрүндө илинген куттуктоо жарнактары да кала тургундарынын нааразычылыгын туудурууда. Алардын баамында мындай аракеттер мамлекеттин казынасына залакасын тийгизген эле болбосо, пайдасы деле жок. Кала бийлигинен маалымдашкандай, жаңы жылга карата Ордо каланы толугу менен кооздоо жана башкы балатыны орнотуу иштерине башка жылдарга салыштырмалуу 2-3 эсе аз каражат сарпталган. Ошондо жасалгоо иштерге азыр дагы кичине санап атабыз, анткени кээ бир жерде бир лампочкасын дагы алмаштырып атат, дагы эле жасап атышат, бир нечелери күйүп кеткендерди мисал үчүн. Ошондо чогултканда бир 5 миллиондун айланасында болот деп турабыз. Ошондо биздин башкы балатыга аз эле акча кетти, анткени каркасы бар болчу, жазалма ботактары бар болчу, ошондо оюнчуктары жаңыланды, башында жылдызы жаңыланды. Негизи Бишкек шаарынын баардыгына тең бөлүнүп, тең көңүл бурулуп, анан дагы бир өзгөчөлүк болду. Быйыл болсо жаңы конуштарга дагы балаты коюлду. Жалпысынан кала боюнча 20 балаты орнотулган. Ал эми сынактардын жыйынтыгы 31 декабрда чыгат. Жазгүл Маналиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.